Саламатсыздарбы? Бекмамбет Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин Жалал-Абад колледжинин табигый техника бөлүмүнүн Пафтас 019 тайпасынын студенти Ильязова Мерим, окутуучусу Абдивапова Жазгүл. Кыргызстан тарыхынан кайтарым байланыш. Тарых — адамзат коомунун өткөн жолун изилдөөчү илим. Тапшырманын темасы кыргыз элинин 1920-жылдын маданияты. План боюнча слайд түздүм. Орус окумуштуусу Василий Радуловдун пикири боюнча 19-кылымда кыргыз эли чыныгы эпикалык доорунун башынан кыйгас өткөрүп турган. Натыйжада манас айтуу өркүндөп апогейине жеткен. Бул өнөрдүн эң көрүнүктүү өкүлдөрү Балык, Келдибек, Чоодан, Жандооке жана башкалар болгон. Чоң манасчы аталышып, эл ичинде абдан зор кадыр-баркка ээ болушкан. Ушундай манасчылардын бири Сагынбай Орозбак уулу болгон. Ал Ысык көл өрөөнүндөгү Кабырга айылында туулган. Өз заманындагы манасчылардан таалим алган. Анын айтуусунда жазылып алынган Манас эпосунун варианты, мазмуну, идеясы көркөмдүгү жагынан жогорку деңгээлде иштелген. 18-19 кылымдарда да кенже эпостор толукталып, көркөмдүк бийик деңгээлге жеткен. Кайберен менен күч сынашкан көзгө атаар мерген жөнүндөгү Кожожа Састаны кыргыздардын экологиялык тең салмактуулукту сактоо, табиятка аяр мамиле жасоо идеяларын чагылдырган. Кыргыздардын эң байыркы доордогу дүйнөнүн, жердин түзүлүшү жөнүндөгү түшүнүгүн көрсөткөн Эртөштүк дастаны да элдин байланыш, жол катнаш, жакшылык менен жамандык жөнүндөгү ой тилектерин, коомдук аң сезимдин өнүгүшүнө кызмат өтөгөн. Ошондой эле кыргыз элинин улуу талантын айкинелеген акындык өнөр да өнүккөн. Кыргыздын төкмө акындары айтыш өнөрү аркылуу өз шеберчиликтерин көрсөтүшкөн. Ошондой эле кыргыз ойчулдарынын бири Арстанбек Бууляш болгон. Ал 500 чамалуу комуздагы күүлөрү, обондуу ырлары менен да эл ичинде атагы чыккан. Анын Тар заман аттуу негизги чыгармасынын коомдук, саясий, турмуш тиричилик, кыскасы адам менен коом жөнүндө тарыхый конкреттүү шарттарга байланыштуу ар түрдүү мазмундагы поэтикалык жыйынтыктар берилген. Арстанбектин поэзияларында заттардын мазмуну так жана таамай айтылып, өтө кыска элестүү образ менен берилген. Алардын ырларынын ар бир сабы дээрлик өзүнчө ой толгоонун жемиши катары залкар ойлорду камтып, көркөм сөз менен айтылган. Ошондуктан бул ойчулдардын айткандары эл ичинде макал лакап катары жашап калган. 18-кылымдагы кыргыздарда да өтө сейрек болсо да жазуу колдонула баштагандыгын уруу башчылары Атеке бийдин, Боронбай Баатырдын Россия төбөлдөрүнө жазган каттарынан билебиз. Ал кезде кыргыздар араб арибиндеги чагатай жазуусун пайдаланышкан. Нукура кыргыз тилинде алгачкы жолу ыр жазган акындардын көрүнүктүүсү Молдо Нияз болгон. Ал Оштун азыркы Кадамжай районундагы Кызыл Булак айылында туулган. Анын санат ырларынын 7 китепчеден турган кол жазмаларынын 4-өө белгисиз болсо да, калган 3-өө кыргыздардын алгачкы жазуу мурасы катары баалуу. Жазгыч акын Молдо Нияздын салтын Кыргызстан Россияга каратылгандан кийинки мезгилде бир катар чыгармачыл адамдар улантышкан. Алардын бири Байымбет Абдрахманов, Нарындагы Куртка деген жерде туулган. Аталаш чоң апасы Музоке ырчыдан тарбия алган, молдодон кат тааныган. Анын чыгармачылыгы элдик оозеги чыгармачылыктын өркүндөп, өсүп, гүлдөп турган дооруна туура келген. Залкар манасчы Тыныбекти ээрчип жүрүп андан Манас эпосун үйрөнөт. Ага Тоголок молдо деген лакап атты да Тыныбек коюп, анын чыгармачылыгын жактырып, өсүшүнө шык берген. Тоголок молдо Манастын бир катар эпизоддорун өз колу менен жазып калтырган. Кыргыздын дагы бир ири тарыхчысы Белек Солтонкелди уулу Солтоноев болгон. Солтоноевдин кол жазма түрүндө калган кыргыз-казак тарыхы эмгеги Кыргызстандын тарыхы изилдөөдө маанилүү булак катары эсептелет. Өз заманы үчүн Солтоноев өтө билимдүү адамдардан болгон, бир катар ырларды да жазган. Ушул менен мага берилген тема аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Саламатта калыңыздар.